Kasımalı Cantoshev, Kanıbek romanı. 2. bölüm. Eğer çekişpeyi bekişpeyt. Айдарбек Татқанын үйінің жанына bir çoң үй тігіліп, Ақмат молдо кіргізілген. Ақматтың бала чақасы жоқ, жаш жігіт, жашы 25-терде. Бирок молдо сыяктуу жүрбөй, жөнөкөй киши сыяктуу жүрөт. Молдолор сыяктуу сугулуп жаназа акы, дооран, битер, садака сыяктуу нерселерди албайт. Ақмат молдонун бул кылыгы айылдагылардын баардыгын таң калтырат. Bir күнү Айдарбек Татка Ақматты чакырып, шарияттан жол сурады. Ақматтын берген жооптору Айдарбек Татканы канааттандырды. Дагы бир канча ойлонуп олтуруп, эмне үчүн садака, битир, дооран, жаназа акыны албагандыгын сурады эле, садака, битир, дооранды алсыз карыптарга берүү керек. Андайлардын молдодо берилип жүргөнү туура эмес. Туура деп алып жүргөн молдолордун алкымынын бузулгандыгы. Жаназа акыны алса сооп эмес, албаса күнөө эмес. Эгер ала турган болсо башка бир карып кишиге берүү сооп болот деп Акмат жооп берген. Айдарбек Татка бул жоопко айраң таң калган. Мен кандай молдого туш келгенмин? Башка жактан бир чоң молдо келсе ошону менен айтыштырып көрсөм кандай болор эле деген купуя суроолору менен кала берген. Акмат молдо баш аягы 5-6 гана бала окутат. Бири Айдарбек Татканын эркеси Кылыч. Кылыч балдар катары окубайт. Ачуусу келсе ыйлап, болбосо китептерин ыргытып жиберип кетип калат. Кылычтын бул кылыгы ата-энесине маалым, бирок Акмат молдом, карыгандагы көргөн эркек балабыз. Анын эркелигине капа болбоңуз. Келээркиден ары эсине кирип калаар деген Датканын сөзүнөн улам Кылычтын кандай окуп жүргөндүгү Акмат текшербеди жана текшерүүнү каалабады. 2 айдан берки сабагы жалгыз ооз Алхамду. Калган 5 бала Айдарбек Татканын кыйшайбаган адамдарынын балдары. Күндүз Акматтын үйүнөн окуп, түнкүсүн үйлөрүнө барып жатат. Акмат орусча тилди, жазууну дагы билет. Орусча окуусу Айдарбек Татка көрүп жүргөн тилмечтердин баардыгынан кыйын, бирок ушунчалык орусча окумушу болуп туруп, эмне үчүн тилмечилик ишине кызыкпагандыгы Айдарбек Татканы дагы таң калтыра турган. Кийинки күндөрдө Акмат үйдөн чыкпай турган болуп кетти. Балдарга сабак берип болгондон кийин түрдүү китеп окуйт да олтурат. Дем салып бериңиз, ичиртки жазып бериңиз, тумар жазып бериңиз деген жерлерге такыр барбайт. Каныбекке от жактырып алып, кээде түн ортосуна чейин китеп окуйт же Каныбек менен аңгемелешет. Каныбек бутун үшүккө алдырып жиберип баса албай калганында бир топ күн болуп калды. Согончогу, бутунун манжаалары, өзгөчө сол бутунун чыпалагы кара көк тартып шешип кеткен. Чоң койчу бир козусун союп, куйругун Каныбектин бутуна тартып жүрөт. Бирок Каныбектин буту кандайча болуп айгаары азырынча маалым эмес. Жаман-жуман чөпүрөктө, кормушуну ороп, таң уулап койгон. Эшикке кирип чыгуунун өзү дагы зор кыйынчылык. Ошол абалга карабастан бутуңду кудай албайт. Тиги молдонун отун жагып берип жүр деп Салтанат Каныбекти Акмат молдонун отун жагып берүүгө буйруган. Молдого деп окуп жүргөн балдарын ата-энелери тарабынан отун кенен жыйылган. Отунду жарып, үйгө алып кирип жагуу Каныбекке кыйын болду. Ара чолоолоп сурмаш, кечкисин чоң койчу отунду жарып Каныбекке жыйнап беришет. Акматтын бүгүн кечинде бирөө конокко чакырып кеткен. Анын келер убакты болуп калгандыктан Каныбек, чоң койчу, арчадан жасап берген балдактарын таянып Акматтын үйүнө жөнөп калды. Садагың бегайым. Каныбекти колтугунан сүйөп, молдонукуна жеткирип, молдо кеңдин төшөгүн салып берип кайра кел, деди сурмаш. Чоң койчу дагы каршы болбоду, бирок ал Каныбектер чыгып кеткенден кийин кабагын чытып, ээрдин кесе тиштеп туруп, "Ай, кайран балай. Жүзү кара Салтанат оңбос" деп үшкүрдү. "Кагылайын ай десең, эки буту кызыл ашыктан түшүп калабы деп корком. Бирок оорук сунбаганынан үмүтүм чоң. Эй катын, анын оорук сунбаганы ээрлигине байланышкан бир иш го деп ойлоймун. Болбосо эмне? Үшүккө ким чыдайт? Капырай десең, эч болбоду дегенде ии деп кабагын чытып койсо болбойбу" деп Сурмаш Каныбектин чыдамкайлыгына таңданды. "Каныбек балада болсо ээрлигин байкап койдум катын. Сен эртең бегайымды жылуу кийиндирип, атты токуп берип, атаңы алдырып кел. Каныбек сыяктуу баланын бутун сактап калуу экөөбүз үчүн оңой олжо эмес. Анын үстүнө ата-энесинин арбагы да бизге ыраазы болсун" дешип, чоң койчу менен Сурмаш акылдашты. Бегайым Каныбекти жеткирип, үйүнө жарылган отундан кийирип, отту жагышып, молдонун төшөгүн салып коюп кетип бара жатып, "Каныбек,
Ушул кылган эмгегимди билген адам чыгаар бекен деди. Бегайымдын максаты баягы Каныбектен тартууга алган күүнү ушул жерден дагы бир ирет угуу эле. Билеби билбейби, Акмат молдонун артынан байкап көрөбүз да, деп Каныбек күлдү. Ойлогон оюна күтүлбөгөн жооп алгандыктан Бегайым уялып, бетин баса чыгууга жөнөгөндө Каныбек комузу менен туура тосуп, токтоңуз эми, сулуу. Айтканым чеки болсо, айыбын тартайын деп комузун күүлөп туруп, кызыл ат болсо мингеним, кыл торко болсо кийгеним. Кыйрыбыз өсүп өркүндөп кызыгын көрсөк дүйнөнүн дегенде тыштан Акмат молдо кирип келди. Акматтан уялып Бегайым бетин баса чыга жөнөдү. Каныбек кызарып төмөн карап калды. Акмат кокусунан кирип келгенде өкүнгөндөй башын чайкап турду да, эчтеке эмес, жаштык ар түрдүү боло берет деп олтуруп, колун жылыта манжаларын кырсылдатты. Жаштык ар түрдүү боло берет деген сөзүнө Каныбек ого бетер уялды. Каныбектин уялганын сезе коюп, төшөктү Бегайым салдыбы деди Акмат. Ооба, энеси жиберген. Тиги комуз кимдики? Меники. Өзүң черт аласыңбы? Жаңы үйрөнчүкмүн молдоке. Кимден үйрөнүп жүргөнсүң? Жума деген кишиден үйрөндүм эле. Бул жерде мени тооткон жакшы комузчулар жок деди. Каныбектин бул сөздөрү Акматты таңдандырды. Анын комуз чертерин мурун билчү эмес, бирок тымызын гана боору ачып, Каныбекти жакшы көрө турган. Акмат комузду имире кармап турду да, маңдайындагы күмүшкө жазылган Каныбекке Бегайымдан деген жазуусун окуп, Каныбекке карады. Күмүштүн бетинде окуусу бардыгын, анда өз аты менен Бегайымдын аты бардыгын Каныбек эми билди. Акматтан эми чындап уялды. Бул комузду Бегайым жасатып берди беле деген суроого дагы уялып жооп бербегендиктен. Кана, жакшы көргөн күүңдөн бирди чертип көрчү, угайын, деди Акмат. Анчалык жаттыгып черте элекмин. Ушул комузду тартуу деп жасатып бергенде, мен дагы ушул күүмдү тартуу кылдым эле. Бегайымгабы? Ооба, деп Каныбек акырын жооп кайтарып, күүсүн черте баштады. Ардактап жасалган асыл комуз бетине оң чыйралып 3 тароо кылып, 3 башка керилип тагылган 3 ичек үн алышып, дирилдеп, бозойдун селкисине арналган сырын айта баштады. Акмат дагы комуз тилин ошондой деп түшүндү. Рахмат иним. Өнөрүң өнөр экен. Өнөрүңдүн өрт экенин Бегайым дагы билген экен деп, Акмат көзүн сүзө оттун кызыл чогун тиктеп калды. Акмат Каныбекке боору оруп, эчейин ирет сырын сураган. Анын башынан өткөргөн окуясын жакшы биле турган, бирок анын баласынтып өзүнүн сырын Каныбекке айтпай жүргөн. Кээ бир күндөрү узак аңгемелешип олтуруп, акырында капысынан кезиккен мергенчи менен шердей бирин-бири тиктешип калаар эле. Жашың жаш болсо дагы далайды көрүп, далайды уккан экенсиң. Сени менен баласынтып, далай сырыңды сурап билдим го дечи элем. Бирок али сенин мага айтпаган сырларың дагы көп көрүнөт. Чындыгында көкүрөгүңдө зардеси бар адам ошондой болуу керек. Сен сыяктуу баладан сыр жашырып жүргөндүгүм ыксызыраак, сактык экен, деп Акмат улутуна Каныбекке карады. Каныбек молдолорго топурак салып, эшендерден небак түңүлгөн. Акматтын кандай молдо экендигин ажыратуунун ордуна өз жаны менен алек болуп, убактылуу мунжулуктун азабын тартып жүрөт. Ошондуктан Акмат молдонун суроосуна жараша жооп бергени болбосо, чечилип сүйлөшпөй турган. Акмат эшикке чыгып, элдин баардыгы жаткандыгын көрүп кайра келди да, мен дагы бир шорду чааракердин баласымын. Ата энем 8 жашымда өлгөн. Атамын ага иниси жок болгондуктан мени Адигине деген старшы багып алган. Бирок мени Адигине старшы Бурев деген адвокат тамыр оорусунан берди. Мен адвокаттын колуна бардым. Анын турмушуна оңойлук менен көнө албадым. Далай капаландым, кайгырдым, ыйладым. Эч жардам болбоду. Баргандан тартып, Заичка деген кызын көтөрүп бактым. Бала уктаган кезде башка жумуштарды кыламын. Кээде чарчап келип уктаган таттуу уйкудан туруп, бала сооротууга туура келди. Кай бир учурларда уктабаганда түндөрүм дагы болду. Бирок менин жакшы иштеп жүргөнүмдөнбү же кожоюмдарымдын жакшылыгынанбы эч кимиси уруп согуп тилдебеди. Адвокат Сергей Алексеевич Бурев, узун бойлуу, кубакай сары сакал, жашы 40-тарга барып калган шайыр сымал киши болчу. Анна Бесполовна Бурева, Сергейдин аялы, жашы 30-дан ашып калган, бойлуу сулууча келген аял, бирок кубанганы да, капаланганы да белгисиз.
үйдө да тышта да бир мүнөздө жүрө турган. Бирок Сергеевич Бурев Сергейдин улуу баласы, жашы 16да, Галия ортончу кызы, жашы мени менен тең. Зайчка болсо 2деги кыз, мен көтөрүп баккан. Мен бардыгы менен таттуу болдум. Баргандан тартып эле мени Алёша деп атай турган болушту. Мурунку жаман кийимдеримди чечтирип салып, Борянын эски кийимдерин кийгизишкен. Алёша деген ат орусча кийим мени кыйынчылыкка салды. Бул турмуштун жатыркап, далай кыйынчылыктарына баттым. Анын үстүнө жаңы барганымдагы тек дудук сыяктуу гана жүрдүм. Алар дагы мага дудукка жандагансып, бир нерсени жаңдап айтышчу болду. Бул оңбогондор чын эле мени дудук деп жүрөбү деп жаман намыстанып, ичим да күйчү болду. Келгенден 3 күндөн кийин Анна мага 5 тыйын жана бир карапа берип, бир нерсе алып кел дегендей кылып жаңдады. Бирок мен түшүнбөдүм. Бул оңбогон дудук уй сагын, балага берели деп жаткан экен го деп короонун ичинен уй издей баштадым. Анна экөөбүздү карап туруп, Сергей көзүнөн жаш чыкканча күлдү. Анна ачууланып, менин колумдагы карапаны жулуп алды. Бирок Сергей карапаны кайра алып берип, жаныма Боряны кошту. Көрсө базардан барып сүт сатып кел, балага берели деген экен. Ушул өңдүү кыйынчылыктарга учурап жүрүп, 2 жыл дегенде орус тилин билдим. Малайча кызмат кылганым болбосо, мен дагы Сергейдин бир бүлөсү болуп кеттим. Сергейдин айтуу боюнча Боря менен Галя мени орусча окута башташты. Орусча окуу алды менен кыйын болсо да, бара-бара оңой болуп кетти. Зайчка 5ке чыгып, мен бала көтөрүүдөн бошоп калдым. Сергейдин айтуу боюнча орусча мектептин 3-4 классын бүтүрдүм. 5-класстан окуор жылы Сергей Ташкентке көчмөк болду. Анын үстүнө Буров менен араздашып, баягы адигине мага ага эмес, ата чыгып, Сергейдин үстүнөн арыз бериптир. Аны менен бирге Оштогу ыймам, молдолордун баардыгы мусулман адамдын баласын оруска чокундуруп жиберүү бизге чоң күнөө деп артымдан түшүштү. Соттун чакыруу боюнча уездин кеңсаларына бардым. Мени ээрчитип, Сергейдин үй бүлөсү дагы бүт барган. Бул баланын ата-энеси жок экен, ошондуктан кимди кааласа ошого барсын деп сот өкүм чыгарды. Уездин кеңсарларынын алды калың эл. Адигинени ээрчиген бир канча кыргыз, Оштогу ыймам, молдолор, Сергейдин баласын кыргыздар талашып жатыптыр деген аңырт менен келген орустар, өзбектер дагы толуп жаткан эл. Кеңсалардын алдында уездин начальниги да турат. Уездин айланасында кылычтарын байланып, тапанчаларын асынып, шапкелерин чекчейтип полициячылар турду. Кимди ээрчисиң деген суроону көз караштары менен билдиргендей баардыгы мени карашат. Сот өкүмүн окуп берди да, сен эми кыргыз туугандарың менен кетесиңби же Бурев менен кетесиңби деп сурап калды. Мага бул суроо кыйын болду. Кимисине барсам, келечегим кандай болооруна көзүм жетпеди. Сергей үй бүлөсү менен көздөрүн жашылдантып, мени тиктеп турушат. Акматиним, ойлонгонуң жакшы. Динден ажырап, Кудайга чет болуп, бир орустун колунда жүргөнүң уят. Орус деген орус, түбү сага жакшылык кылбайт. Тууган ургуңду тапканың жакшы деди адигине. Ырастачы туура айтат. Бирөөнүн элинде жүрүп, султан болгончо өз элиңде ултан бол дегендешип, жарданып турган кыргыздардын баардыгы чуулдап жиберишти. Ыймам молдолор дагы шарияттан сөз козгоп, баталарын беришти, бирок мен алардын шариятына түшүнбөдүм. Алёша, Анна менен Сергейдин шагын сындырба деп карап турган орустар бир жактан чуулдашты. Акыры адигине менен кетмек болдум. Анна, Сергей жана балдары менен коштошуп, көчөгө чыкканымда Зайчка чыңырып келип, этектеп алып жибербей чыркырады. Анна менен Сергейдин өңдөрү кумсарган. Боря болсо көзүн жашылдантып, Галия болсо ыйлап турат. Дал ошол минутада мен өзүмдүн эмне болуп кеткенимди билбейм. Сага барбаймын. Мен Сергейдин баласымын деп Зайчканы көтөрүп алып үйгө жүгүрдүм. Адигине тарап жүгүрүп келип, мени кармашканда карап турган полициячылар ажыратып койду. Бир капырды өлтүрсө, 1000 мусулманга сообу тиет. Сенин каныңды ичпесем деп адигине жер сабап кала берди. Карап турган орустар алакандарын шакылдатып, Алёша, жарайсың деп чуулдап жиберишти. Биз көчүп Ташкентке бардык, бирок менин абалым оордой баштады. Үйдөгү бирин эки жумушту кылуу менен орусча 5-классты окуп, мусулманча башынан түштүм. Бул үч иш мен үчүн кыйын болду. Кыйын болсо да чыдоого бел байладым. 6-классты бүткөндөн кийин орусча окууну токтотуп, мусулманча окууга кириштим. 2 жыл Карим деген татар мугалимден окудум. Андан кийин Ташкенттеги
Çayхан Tavir деген medreseden 3 yıl okudum. Галя ayaldar gimnazиясын бүтүрдү. Боря Казандағы университетти бүттү. Алёша, сен эми окуба, окууң жетет. Мындан ары окууну өзүм окутам. Бирок менин окуум кыйын окуу. Ал окууну 5 колуңдай билип, көзүңдүн карагиндей сактап, тамак ичкендей иш жүзүнө ашыра билүүң керек, деди Сергей. Канчалык ойлонсом дагы Сергейдин айтканына түшүнбөдүм. Анын окуусу кандай окуу экендигин көзүм жетпеди. Күндөрдөн күн өтө баштады. Орус жазуулардын китептерин ойлонуп оку деп Сергей мага тапшыра баштады. Бирин окусам экинчиси, экинчисин окусам үчүнчүсү, үчүнчүсүн окусам төртүнчүсү кызык. Тек баш көтөрбөй окуй баштадым. Бирок Сергейдин жүрүш турушу, мүнөзү мага жат боло баштады. Анткени Сергей адвокаттык ишин таштап, башка бир ишке көчкөн сыяктанды. Тамак ичип, эс алып уктоо жагы кемип, ойчул болуп кетти. Ну, Алёша, канча китеп окудуң? Эмне түшүндүң деп менден окуган китептеримдин маанисин сурайт. Мен түшүнгөндөрүмдү айтып, суроосуна жараша жооп бердим эле, көзүн бажырайтып күлүңдөп туруп, "Жарайсың, Алёша. Мен сенден мынчалык күткөн жок элем. Өсүп калыпсың. Эчен жылдан берки эмгегим талаага кетпегенин эми билдим" деп ойлонуп турду да, "Эми иш мындай. 2 жылдан бери мен бир уюмга кирип иштеп жүрөм. Ал уюм өтө жашырын. Биздин максат падышаны кулатып, байлардын өкмөтүн жоготуу" дегенде тыштан бир чоочун адам кирип келип калды. 3 күндөн кийин Сергей мага бир кагаз алып келип берди. Ал кагазды алып, паровоз депосуна кызматка турдум. Андагы кызматым жөнөкөй гана кара жумуш болду. Менин максатым иштеп акча табуу эмес. Сергейдин берген жашырын кагаздарын паровоз депосуна иштеп турган жумушчулардын арасына таратып туруу болду. Бирок мен паровоз депосуна 6 гана күнү иштедим. 7-нчи күнү Сергей камакка алынды. Боря болсо качып кетти. Анна менен Галяга сот тарабынан үй түрмөсүнө кесилди. Полиция мени камакка ала турган болгондо Алексей деген жумушчунун жардамы менен качып кеттим. Мен качып барып, Ташкенттин четинде 10 күн туруп, кайра келсем Анна менен Галя Казанга көчүп кетиптир. Ичүүгө тамак, кийүүгө кийим жок. Анна менин кийимдеримди бирөөгө таштаганы же алып кеткени белгисиз. Анын үстүнө артымдан полициялар аңдып калгандыгын уктум. Ошондуктан Ташкентте турууга болбоду. 8 күндөн кийин Ташкенттин четиндеги казактарга барып, 10 чакты бала таап алып, орусча окута баштадым. Бала окутуу аркасында турмушум жакшы болуп, балдарым түзүк билим алды. Бирок жаз чыккан кезде менин ким экендигимди сезе баштап, айылдагы болуш бий старшылар мени териштирип, полицияга кармап берише турган болгондо андан качып Жалалабадка келдим. Мында 2 жылча бала окуттум. Окуткан балдарымдын көпчүлүгү дээрлик кедей дыйкан балдары. Аларга билим берүүдөн тартынбадым. Акырында балдарды орусча окута баштадым. Бирок менин орусча окутуума кай бир балдарын ата-энелери, айрыкча молдолор каршы чыкты. Мени полицияга чакырып кармата турган болгондо андан качып Ошко келдим. Ошко батпадым. Баягы мени тааныган ыйман молдолор мага каршы боло башташты. Анын үстүнө адигине артымдан түштү. Өлтүрүүгө аракет кылды. Андан качып ушул Айдарбек Татканын колуна келдим. 2 айдан бери Айдарбек Татканын колунда жүрөм. Айдарбек менин молдолугума кызыгып жүргөн жок. Ал менин орусча билип, тиешелүү ишин оңой гана бүтүрүп бергендигиме кызыгып жүрөт деп Акмат көпкө чейин ойлонуп турду да, менин жайым ушундай канке. Бул сырымдын бардыгы ушул жерде гана кала турган жашырын сыр. Ал эми менин тилегим башка. Ал жөнүндө дагы айтып берем. Эгер мүмкүндүк болсо сени окутайын деген ой азыр пайда болду. Муну дагы акылдашабыз. Эми бир күнү чертип кой. Анан жаталы деп Акмат четине баштады. Окуу деген сөздү укканда Каныбек сүйүнгөнүнө чыдабай кыйкырып жибере жаздап барып токтоду. Рахмат молдоке. Оюңузга рахмат. Мага акты караны таанытсаңыз, кубанычтуу күү чертип берермин. Азыр мен да зарлуу, сиз да зарлуу. Ушул бизге окшогон зардуулардын армандуу башынан, агызган кандуу жашынан жаралган көкөй кести деген күүнү угуңуз, деди Каныбек. Акмат бир маасысын чечип, экинчисин чечпеген бойдон күүнү тыңшап катты да калды. Каныбек жылмайып, жаштуу көзү менен Акматка карады. Акмат болсо көзүнүн кычыктарына жаш толтура, ата-энесинин өлүп жатканын, Сергей колго түшкөндө Анна менен Галянын боздоп турганын көз алдына келтирди. Кыз келиндер эңсегенде.
Datkatанын кулу Каныбек ырчы, комузчу, чоорчу экен деген сөздүн таркалганына көп болгон. Каныбектей ырчыны көргөн эмесмин деп чоң акемдин койчусу айтып келди. Чоң акенин койчусу тиги Балтырак акенин уулу, кичине кыздын күйөөсү, Алмадайдын эри, жанагы Шагыл аттуу акенин иниси, Жыртык кемпирдин уулу, Марка уул, Шуңкуң акенин уулу, дагы толуп жаткан эмилер. Тоодон ышкын терип жүрүп Каныбектин ырдатышыптыр. Башынан өткөргөн кордугун кошуп ырдаганда баардыгы тең жашыптыр. Өңгөчө кыз келиндерди кошуп ырдаганы кызык дейт. Ал чечектин кошпогону жок дейт. Ал айдын жер суулусунун баарын, айылдагы кемпир чалдардын баарын кошуптур дейт. Деген сыяктуу сөздөр кыз келиндердин арасында күч алды. Бирок кыз келиндер кандайча кылып ырдатып, өздөрү жөнүндө эмне деп кошкондугун угуунун амалын табышпады. Кыз келиндердин көбү Гүлайымдын тоюнда ырдатабыз деп ойлошту эле, ал оюнда Каныбекке үйдөн орун тийбеди. Тыштан туруп ырдаганга Каныбек көнбөдү. 2-3 айылдын кыз келиндери короо кайтарган күндөрүндө чакыртты эле, ага Каныбек барбай койду. Эртелик кеч айыл арасында уккулары келди эле, Каныбек айыл арасында ооз ачпады. Кыскасы, кыз келиндердин тилеги орундалбады. Бир күнү Каныбек менен макулдашып, кыз келиндердин баардыгы арачага селкинчек салып чогулушту эле, ал күнү салтанаттын ичи ооруп, Каныбек таң атканча от жагып чыкты. Түнкүсүн короодон баса келип ырдатуудан, салтанаттан коркушуп, даткалардан уялышты. Кыз келиндердин эңсегени басылбады. Акыры ышкын терүүгө барып, кой кайтарып жүргөн жеринен ырдатышмак болушту. Короо кайтарган кыз келиндер таң атканча дүрбөшүп, бирине бири барып убараланышып жүрүп, эртең чогулуп ышкынга чыгууну макулдашты. Бирок таң ата күн жаап, карыш жерди көрсөтпөй, кокту, колотту баардыгын жөө туман каптады. Күндүн ырайы көрүп, кыз келиндердин ышкынга барабыз деп үйүндөгүлөрүнө ооз ача алышпады. Экинчи күнү Каныбек коюн тетири жайып кетти. Кыз келиндер канчалык дүүлдөшсө да, ал тарапта ышкын жок, барсаңар бул тарапта баргыла деп энелери уруксат кылышпады. Акыры Бегайым аркылуу убадалашып, Каныбекти ышкындуу тарапка кой кайтартып чыгарышты. Улуу шаш кеченде кызыл-тазыл кийинген кыз келиндер ар кайсы айылдан чубап чыгышты. Байлоодон жаңы бошонгон кулундардай, бири качып, бири кууп, бири чымчып, бири муштап, айт деп бирин сырын бири кыстап, кыз келиндер тоого карап чыгып келе жатышат. Кыздардын аркасындагы чачпагы, келиндердин чач учтуктары, иймек билериктери шарактап, кыз келиндердин шаңкылдаган назик үндөрү күү коштоду. Каныбек койду тескейдеги бадалга бет алдырып коюп, кырчадагы кичинекей таштын түбүнө барды. Таштын түбүндөгү гүл ачкан жалгыз түп кызгалдак турат. Эчкининби же койдунбу туягы менен гүлдүн түбү эзе басылып калган. Каныбек карап туруп, жарадар болгон гүл менен үшүккө алдырган бутун салыштырды. Каныбектин буту 6 ай дегенде жакшы болгон, бирок каттуу баскан кара шишик азыр дагы абдан жумшап жана элек. Оң бутунун чыпалагы чирип түшө турган болгондо, кармап туруп эки тарамышын жумага кестирип салган. Сол бутунун чыпалагы болсо бүкүрөйүп айыккан, бирок кестирип салган чыпалагынын орду айык элек. Жаны ооруган жерде дегендей, бутун шилтеген сайын кап-кайдагы бирдемелерге урунуп, сай сөөгүн сыздатат. Бирок амал канча? Бутунун айыкпаганына карабастан, бир айдан бери кой кайтарып, төрүкүм кырларды кезип жүрөт. Гүлдүн түбү бир аз бошоп калган. Каныбек жумшак топурактан алып келип, гүлдү көмүп койду. Коюнун артынан жөнөгөн. Бул өткөн жумадагы окуя эле. Мына бүгүн дагы баягы таштын түбүндөгү гүлдү барып караса, гүлдүн эки чоңураак сабагы куурап, калгандары жанданып ачылган. Каныбек гүлдүн мындайча болушуна таң калды. Түбүндөгү топуракты акырын ачып карады эле, баягы туяк тийип эзилгенден эки сабагы куурап, калгандары жанданган. Жанданган гүлдүн жарадар болгон жерлери кадим өзүнүн бүкүр чыпалагы сыяктанып, бүткөнүн көрүп күлдү. Рас, баардыгы куурап кала турган гүл эле. Менин жардамым аркасында жанданыптыр. Бул чын. Эгер чоң койчу менен үй бүлөсүнүн жардамы болбосо, гүл эмес мен дагы өлбөйт белем, деп ойлоно, бутуна чоң койчу май тартып, сурмаш таңып жаткандарын көздөрүнө элестете. Гүлдүн түбүн кайра оңдоп жатканда, кыз келиндердин чуулдаган дабышы чыкты. О, садаган Каныбек, эми бизди көп акактатпай берип ас, деди Салый деген келин. Салыйдын келбети менен көркү көргөн адам анчалык жаман көрбөй турган, ачык айрым, шакылдаган кара тор келин. Төркүнү алайкуулук болгондуктан, айылдагылардын баардыгы аны аралыктын кызы деше турган. Эмне болду жеңе? Деди Каныбек утурлай басып. Эмне кыласың садаган?
Kuğragan men, kundары sen kandayça? Beri gel Sadağan. Kızlar kuçaktap, kelinler betingen öt. Kız gelinlerдің бардығы seni engsep, aş içse alkımlarından ötpöy, öңdөрüne da tüştörüne da kanıbek dep, zarlap aşık bolup жүрүшөт dep күлді. Janındağı kız gelinler salıydı, kabırgadan uğuştu. Öngöçe kıyın aşık bolgan kim eken? Dep Kanıbek külüp Salıydın janına geldi. Menmin Sadağan dep tamaşalaşıp, Salıy Kanıbekti kuçaktap, alıp betinden öpkünde, Kanıbek uyalıp kızarıp ketti. Çındığında Kanıbek kız kelinlerden uyalbadı. Salıy öpkünde közü közüne uçuray düşkön Begayımdan uyaldı. Kanıbektin uyalganın sezi koyup Begayım tetir qaray berdi. Kız gelinler Salıydın şairlığına kubanganday duu külüp jiberişti. Kana Sadağan Kanıbek, uşul kız gelinlerдің бардығы sağa aşık bolup артыңдан ээрчип келишти. Bulardın içinde kim бар жоғын көрүп турасың. Карачы, кумурска бел, бото көз моймол, түлкү көз койкон, кара тору буğday өң, ак көрпө жайыл, аты элге дайын деген сулуулардын бардыгы алдыңда турат. Алар эмес кадыр эсек каткылаган, жаагын жанып шакылдаган мен сыяктуу түртөсал жинди деген жеңилериң дагы олтурат дегенде бардыгы каткыра күлүп, бирин-бири мушташа чымчышты. Bizde emne menen konoklар экенсиң Sadağan, dedi Salıy. Emne deyер экен дегенсишип, kız gelinlerдің бардыгы Kanıbekке тигилишти. Kanıbek жылмайып туруп, ашты сурап бергенче уруп бер деген экен. Анын сыңары сиздерден сураганым уят болор. Бирок, кеп кыйышынын жөөчү билет, ичер ашты ээси билет деген эмеспи жеңелер. Казан туулга жок туруп, кой союп берейин дегеним, аттанып бара жаткан адамды чай ич дегендей болор. Ошондуктан көпчүлүктүн көңүлүндөгүнү айта соода кылышсак кандай болор эле? Кыз келиндер макул болуп, Каныбектин ырдап берүүнү суранышты. Каныбек көпкө чейин ойлонуп турду. Кыз келиндер эмнеден ырдаар экен, кимди эмне деп кошоор экен деген суроо менен бардыгы тең Каныбекти тиктешти. Каныбек жер сууну кошконун ырдап, аягында жакшы келин менен жакшы кыз жөнүндө ырдап токтоду. Каныбек канчалык көп ырдаса да, дагы ырдатып уккулары келишти. Жалынып жалбаруу менен дагы ырдап берүүн суранышты. Эми ырдаганда ушул олтурган кыз келиндерди эмне деп кошкондугу жөнүндө ырдоону суранышты. Бул суроо Каныбекке кыйын болду. Эгер өзү кошуп жүргөндөгүдөй ырдай турган болсо, олтургандардын арасынан нааразычылык, чатак чыгуу мүмкүн. Ошондуктан Каныбек кысталып турганда Бегайым ырдаба дегенсип көзүн кысып, эрдин тиштеп койду. Жеңелер, аны жөн эле апыртып айтып жүрүшөт. Ошондуктан мен өзүмдүн тилегим жөнүндө ырдап берейин, dedi Каныбек. Каныбектин бул сөзүнө кыз келиндер ыраазы болушпаса да, эч теме чыкпай турганын сезишти. Каныбек алды менен арманын айтып, анан сүйүшүүнү айтып, акырында өзүнүн тилегин ырдады. Олтурган кыз келиндер үчүн мурунку ырынан бул алда канча баалуу болду. Арманын айткан кезде кайбир жашыктарга, муңдууларга ыйлап дагы жиберишти. Сүйүшүү жөнүндө ырдаганда кайбиринин эт жүрөктөрү элжиреп, өз баштарынан өткөзгөндөрүн эстерине салышты. Күн чубактан түшүп, нурун чачып, билер билбес жел жүрүп, сандаган гүлдөрдүн, түмөн түркүм чөптөрдүн атыржыты искетти. Көгөргөн чөптөр, ачылган гүлдөр, кызыл тазыл кийинген кыз келиндерге жарашып көрүп бергендей болот. Сайгактаган уйлар көлөкөй издеп жылкылар ылаалайт. Алда кайдан айгырлар азынып, күл челинген букалар өкүрөт. Каныбекти ырдатып кыз келиндер көп олтурушту. Каныбектин ырынын кызыктарынан күндүн чубагын дагы сезишпеди. Тек таңдайларын такылдатып, ооздорун чыпылдатып шыпшынышат. Каныбек ырдап, обонун улам түркүмдөтүп, уламдан улам кызык ырларын чыгарып, кызыктырып олтуруп. Алтын сары, жез сары, коло сары мис сары, сырткы түрүн карасаң кошулат төртөө мисалы, курбу курдаш кара көз, алтынды тапсаң күлөсүң, алтындай болсо жубайың армансыз өмүр сүрөсүң. Коло менен мис болсо, же кокустан сары жез болсо, арманың такыр арылбайт, корс этер урган кез болсо, селки бозой дешкен сөз. Сыйлашкан жаштын адаты, ырдаса бозой селки укмак, бул да жаштар адаты. Жакшы болсо эки жар, биринин бири канаты, токтосун эми курбулар Каныбектин санаты деп ырым бүтүрдү. Өмүрүң узун болсун Садаган, ылайым кем болбо. Айтканыңда ката жок, бардыгы туура. Өмүрүң узун болсун, алганың жакшы болсун Садаган деп келиндердин бардыгы алкашты. Кыздар көздөрүнүн кыйыктары менен карап, биринен бири ыйбаа кылып, уялган назик үндөрүн чыгарышат. Рахмат Каныбек дешип, ээн жерде азыраак ырдай коюп жүрсө да, Каныбектин мынчалык ырчы экендигин Бегайым билбей турган.
Ошондуктан ал таң калды. Бир туруп өз ичинен кубанды, бирок кубанычын билгизүүгө элден уялды. Алдыртан Каныбекке көзүн кысып, рахмат дегендей күлүмсүрөп койду. Кыз келиндер Каныбекти дагы ырдатууну ойлошту эле, бирок Каныбектин алыстап бара жаткан коюн көрүп, дагы ырдап бер деп айтуудан боло алышпады. Каныбек кыз келиндерден бөлүнүп, кой артынан жөнөдү. Кыз келиндер уккан ырларын кеп сала, ышкын терүүгө киришти. О, келиндер, токтогула. Эми мен ырдап берем деп, Жапек аңтаңдап жүгүрүп келет. Сен ырдай турган ырды өзүбүз деле билебиз деп, кыздардын бири мойнун шылк эттирип, оозун чоюштатып, кашын кагып койгондо баардыгы чуулдап күлүп жиберишти. Сенин ырың сонунго? Баардыгы күлүп калды деп, Каныбек Жапекти утурлай басты. Кап, жакшы эле жүгүрдүм эле, жетпей калдым. Кетелекте жеткенде чокой бобуздун жайын кандай кыласыңар дейин дедим эле, деп Жапек каткырды. Жапек Эшен деген байдын койчусу, 20 жаштагы жапалдаш кара жигит. Сакал муруту эмитен эле тескейченин чөбүндөй түк болуп, жаак башын каптап келе жаткан кези. Өзү эткел сымак, көзү ойноктогон шайыр неме. Жапектин атасы Жоробай кой оозунан чөп албаган момун адам боло турган. Мындан 4 жыл мурда Жапекке каралап, Оштун бери жагындагы Лаңгарга көчүп келген. Жаш аял меттүү адам. Бир музоолуу уй, 2 тай, бир кулундук бие, 3 улактуу эчкиси бар. Жоробай келгенден тартып Эшендин малын багышты, бирок сен менин малымды багып жумушумду кылыштың деп Эшен сыңар ийнелик көңүл айткан эмес. Мына ошол Жоробай ушул Жапектин атасы. Өткөн жайда элине көчүп кеткен, бирок чом уурдадың деген алыбайдын жалаасына жыгылып, баардык малынан ажырап, жана айыпка жетпеген малы үчүн Жапекти 4 жылга Эшенге карматып кеткен. Каныбек Жапекти жакшы билет. Жапек эмес, атасы Жоробайды чом үчүн 9 айып тартып төлөгөнүн да билет. Жапек менен Каныбек өткөн күздө бай уулдары сыяктуу мал алышып дос болбосо да, оттук кездик алмашып дос болушкан. Күнүгө бирин-бири көрбөсө, же алыстан туруп кыйкырышып койбосо, ыраазы болушпайт. Экөө сүйлөшүп Каныбектин коюна карап жөнөштү. Каныбек суурдун ийинин жаза басып жыгылып кеткенде, кестирген чыпалагынан кан шорголоп кетти. Экөөлөп ар кайсы айланы кылса дагы канды токтото алышпады. Каныбек алдагандай укмуштуу мүнөз менен тунжурап, терең ойго кетти. Каныбектин кесилген манжасын, кан аккан чыпалагын карап туруп, Жапектин зээни кейде, бирок Жапек эмне кылмакчы? Айдарбек татканын үйүнүн артында Акмат менен чоң койчу сүйлөшүп, жогорку айылдан чыккан чууга карап турушат. Кебек колуна сойыл алып, чуу чыккан тараптан келет. Кебектин эмне үчүн келе жатканын Каныбек жана карап тургандар билген жок. Кебектин таңоолору кыпчылып, өңү кумсарып, каны ичине тарткан. Эки көзү Каныбектен өтүп, сойылын имере кармап келе жатат. Кебек мырза, эмне болду деген Акматтын суроосуна жооп бербеди. Ылдамдай басып Каныбекке жакындап калды. Ай, Каныбек, чебердечи, берки акмак сага бара жатат го деп жиберди чоң койчу. Чоң койчунун үнү чыгары менен сенин бооруңду эзбесем деп Кебек Каныбекти качырып сала берди. Бирок жетип чаба албай жерди чаап калды. Каныбек эмне шымдык болуп кеткенине түшүнө албай Акматтын аркасына тура калды. Датка, тигил Кебектин кылыгын караңызчы. Өткөн күздө атыңызды сүрөп чыкты эле, бүгүн кулуңузду уруп жүрөт. Минтип баса келип үй бүлөңүздү бүгүн урса, эртең сиздин башыңызга жарат экен го, деп Эркайым шаңкылдап кое берди. Ал Каныбекке жан тартып болушкан жок. Ыгы келе калган жерде жаагын жанып, бирди бирге кайраштырып, үстүккө босток шаңкылдай турган Эркайымдын башынан берки мүнөзү. Эркайымдын үнү менен айылдагылардын баардыгы үйлөрдөн чыга калды. Чапандарын желбегей жамынып, Датка менен Салтанатта үйдөн чыгышты. Ботом, Датка, заман бузулган экен го. Булар үйүңө баса келип Каныбекти урса, кечинде сени урат экен го деп Салтанаттагы жер чечегин безей баштады. Салтанат менен Датка көрүнгөндө Кебектин бүткөн бою дүрүлдөп, көздөрү чымырап, жер көрүнбөй, колунан сойылы түштү. Кайрып сөз айта албай же кайра кете албай, жер тиктеген бойдон катты да калды. Коюңду айдап короого сал, Каныбек. Кебек менен эртең сүйлөшөйүн, деп каардын четин чыгарып, Датка үйгө карай басты. Койду кантип айдамак эле? Карачы, бутунан кан токтобой жатат. Бутун сый чаап салган го деп Эркайым бутуна үңүлдү. Бети башын кызыл ала кылып, салы үйгө сүйөнүп отурат. Уйлары саалбай өңгүрөп, музоолору туйлап турат. Ай, кайсы түндүктөн чыккан оттун учкуну бирин-бири куушуп ойногон кыз келиндей, биринен сала бири жылт этип жок болууда. Жаман үйлөрдүн жыртыгынан көрүнгөн оттор элден уялып,
Сүйгөнүнө жетпей алыстан көз ымдаган селкинин көзүндөй жымыңдайт. Тоо башынан соккон жел күйгөн арчанын түтүнүн алда кимге ысырык кылчудай алда кайда алып кетип жатат. Ар кайсы үйдө кобурап сүйлөшкөндөр баардыгы тең Салый менен Чотбай дегендин зайыбы. Тумардын кебин айтып, күнөө кимде экендигин текшеришүүдө. Тумардын жашы 20-лардан ашып калган, ичке бойлуу, кубактай көзү кууш, таноосу кыпчыңдаган, эрди жука келин. Эки калпты бир чынга кошуп, бир айылдагы сөздү экинчи айылга жеткирүүгө, оюн чындап эки адамды кагылыштырууга эптүү келин. Бирок анын мындай экендигин эч ким байкабай турган. Өткөн жылы Салыйдын күйөөсү Кебек Ошко кетет. Тумардын күйөөсү Чотбай ат суугарып туруп, "Салый, Кебек нече күндө келет?" "2-3 күндө келет го. Анда экөөбүз жыргаган турбайбызбы?" "Жыргадык. Төшөктү кең салайын. Тумарды уктатып коюп келе бер" деп Салый менен Чотбай тамашалашат. Бул сөздөрү Салый менен суу алышып жаткан Тумар дагы күлөт. Бул экөө соо эмес экен го деп Тумар көкүрөгүнө көк түйүп калат. Бул кекти кантип алуунун абалын таппай эчен аракет кылат. Эчен ирет Салый менен Чотбайды аңдып шек таба албайт. Бүгүн биз ышкынга бардык. Ышкын тербей эле Каныбекти ырдаттык. Бардыгыбызды баштап барып жүргөн сенин катының. Көрсө Каныбекке ашык экен. Бизди көзүнө илбей, Каныбекке жалынып, бетинен өөп кучактап олтурду. Каныбек дагы жаным салыш деп ырдады. Катыныңды тыйып ала албай, бир жаман кул менен кое бергениң өлүм эмеспи деп Тумар Кебекти кыпыялайт. Кебек Тумардын сөзүнө ишенип, эч кимге арача бербей Салыйды урат. Уйларын саабай, Салыйдын кызылала болуп отурушу Кебектин Каныбекти урууга даярданып барышынын себеби Тумардын ушагынан улам болуучу. "Кандай кара оозуңа кан толгур ушактап келди экен. Менде эч жаман ой жок эле го" деп ыйлап, Салый Каныбектин ырынан акырын эсине салат. "Каапыр, эмки жаштардын уяты кетсе керек. Кой дегенге болбой, ак карасын ылгабай дагы катын урабы. Жөн эле Каныбекти ырдатуу үчүн эркелетип өөп койду эле" деп кыз келиндердин баардыгы зар кагып олтурат го. Бир бечара кулду эркелетип койгонго дагы ачууланып турган эмне жөнү бар деп Салыйдын улуу абысыны Кебекти жемелеп, Салыйдын уйларын саай баштады. "Тур, уйларыңды өзүң саа. Мындан ары мындай иттик кылбаска тырышайын" деп ор койгон олдоксондугун мойнуна алгандай, Кебек жалынычтуу көз менен Салыйга карады. Бирок Кебек кечигип, кечирилбес кырсыкка илинип, иштин түбү ылайлап калды. "Баатырлар, таңгаларлык кордук көрүп, силерди ошого чакырттым. Үйдө жүргөн кулум эмес, үрбөй капкан итимди дагы бирөө чабуучу эмес эле. Береги Кебектен 2 кордук көрдүм. Өзүңөргө маалым. Өткөн күздөгү ат чабышта ат сүрөймүн демиш болуп, чыгып келе жаткан ак жалды жыгып, ала турган байгемден кур калтырды. Кече кечинде үйүмдүн жанынан Каныбек кулумду уруп олтурат" деп таң атпай старшы бийлерди чакырып алып, датка арыздана баштады. Өткөн күздөгү ат чабышты, ак жалды сүрөөгө Кебекти датка сүрөөндүн түбүнө жиберет. Ак жал 6 аттын артынан келе жатканда, сүйөп тартып сүрөбөй, күчтүү айгыр менен үзе тартып сүрөп ак жалды жыгып алат. Кебек "Кудай теңир урсун, кара санаганым жок" деп жалынып, эл дагы арага түшөп, Кебек датканын каарынан араң кутулган, бирок датканын кеги ичинде калган. Чындыгында Айдарбек датка Каныбекке боору ачыгандыктан эмес, ак жалды жыкканы үчүн өткөндөгү кегин Каныбектин шылтоосу менен алган олтурат. Албай старшы Каныбектен "Урганы ырасбы?" деп сурады. "Жок, менин бутум үшүктүн залдарынан канаган" деди эле Алыбайдын ачуусу келе түшүп. "Болду. Датканы элдин алдында калпычы кылгысы келет. Урбаса да урду де" деп Каныбекти жеткире басып кетти Алыбай. Болгон ишти болгондой кылып, чынын айтуу адамгерчиликтин негизги милдети. Каныбекти Кебек урду деш дегенде Акматтын сөзүн үзүп, "Акмат молдом, сен калыстыгыңды кой. Сенин калыстыгыңдын түбү кайда бараарын билем" деп этек жеңин кагып датка ордунан тура калды. Кебектин кара санагандыгы, даткага каршы аттангандыгы ачык болду. "Ошондуктан бул иттин демин суутуу керек" деди олтургандардын бири. "Дурус, даткага кылган 2 кылмышың үчүн 3-9 айып төлө. Мындан ары ээриңдин кашын таанып, мурдуңа чене бышкырып жүргүн" деди Сооронбай миңбашы. Теринин бучкагын жеп, каныккан иттей кулкулдап олтургандар үчүн Сооронбай миңбашынын жана бийдин бүтүмү сурап табылгыздай бүтүн болду.